Кимде ким ушул дубаны айта турган болсо, анда ал Исмаил пайгамбардын урпактарынан улуу бир адамды азат кылгандай сооп алат. Жана ага көптөгөн сооптор жазылат, жана анын күнөөлөрү кечирилет. Бул дуба боюнча Аяш аз-Зурқи радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким эртең менен ушул дубаны айтса: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Манisi, жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу зат, анын эч кандай шериги жок, мүлк ага гана таандык, жана мактоолор ага гана ылайык, ал бардык нерсеге кудуреттүү. Ким эртең менен ушул дубаны айтса, анда ал Исмаил пайгамбардын урпактарынан бир адамды азат кылгандай сооп алат, жана да ага 10 жакшылык жазылат, анын 10 күнөөсү кечирилет, жана 10 даражасы көтөрүлөт. Ал кечке чейин шайтандан сактанып жүрөт. А эгерде ушул дубаны кеч киргенде айтса, анда таң атканга чейин ушул соопторго ээ боло берет.